Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, коллегалар, кесиптештер. Биринчиден бардыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн таксистердин күнү экен. Ошон үчүн майрамдык маанайыңыздар менен биринчиден. Экинчиден бардыңыздар, уктуңуздар жаңылыктарды. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил запретить вождение такси в России с иностранными водительскими правами. Говорится в сообщении на сайте Совета. Фадеев направил соответствующее письмо премьеру Михаилу Мишустину. Запрет хлайндоттыр. Достор, силерге Золото Про деген стоону сунуштамакчыбыз. Бул стоо 24 саат бою иштейт. Бардык условиялар бар, бардык услугаларды кылышат. Атына заты жарашкан, сапаттуу жана арзан, эң башкысы азыркы убакта эң маанилүү нерсе. Абдан жакшы стоо силерге сунуштайбыз. Барып обязательно кайрылгыла 24 саат бою экрандагы номерлерге байланышып, чалышып кабарлашсаңар болот. Сейчас закон требует от водителей такси, помимо наличия прав, только общий водительский стаж не менее 3 лет. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о регулировании рынка такси, который предусматривает запрет на управление такси на основании иностранных, национальных или международных водительских прав, удостоверений. Кроме того, законопроект предлагает проводить аттестацию на знание улично-дорожной сети объекта, выдавшего размещение на осуществление перевозок. Урматтуу достор, бул деген кандай кабар? Түшүнүп атасыздар да бардыңыздар элечи. Фадеев болсо премьер-министрге кат жөнөтүптүр, Михаил Мишустинге. Ушундай жыйынтыкка келишиптир. Кат жөнөтүшүптүр Михаил Мишустингечи. Анткени эмне үчүн мындай жолго барып атышат? Эмне үчүн мындай закон чыгып атат? Мен бул маалымат тууралуу ссылканы ушул видеонун описаниясына калтырып коем. Өзүңөр кененирээк окуп, кененирээк маалымат алсаңар болот. Бирок бул ушул маалыматты талкуулап кетели. Мен өзүмдүн оюмду айтайын, анан силер болсо өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Ошол жактан сүйлөшөбүз комментарийденчи. Бул закон тууралуу, бул закон тууралуу биринчиден, экинчиден бул закон эмне үчүн мындай закон кабыл алайлы деп жатышат. Үчүнчүдөн болсо бул закон кабыл алса кандай кабыл алышы мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Үчүнчүсү. Төртүнчүсү болсо бул закон кабыл алынып калса биз эмне кылабыз? Кабыл алынса биз кандай жолдор бар? Ошол тууралуу сүйлөшөбүз кененирээк. Анда эмесе баштадык, достор. Биринчиден, бул закон кабыл алынабы же кабыл алынбайбы азыр под вопросом болуп атат. Катты жөнөтүптүр премьер-министрге, бирок ушул закон күчүнө киреби, күчүнө кирбейби, ошол под вопросом болуп атат. Чоң суроо белгиси бар. Анткени буга чейин уруксат берерде жөндөн-жөн гана уруксат берген эмес. Эмне үчүн биз айдап жүрөбүз? Кыргыздар, өзбектер, тажиктер, то есть башка улуттар айдай албайт, бирок бизге уруксат берип койгон. Анткени бизде Кыргызстанда орус тили официалдуу статусту ээлейт. Кыргыз тил менен тең укуктуу. Биздин мамлекетибизде биз кыргыз тилди кандай билсек, орус тилди ошондой сүйлөйт, орус тилди ошондой билет деген маанини билдирет бул нерсечи. Экинчиден, ошон үчүн ошондой болгон үчүн бул жакта иштеп жүрөбүз. Бул жакта иштеп, таксовать этип жүрөбүз. Анан кийин 3 жыл стаж керек, туурабы? 3 жыл стаж керек. 3 жыл стажы барлар деле, жоктор деле иштеп жүрүшөт да, эптепчи, бирок ал отдельный разговор. Аны бул видеодо ал теманы тийбей эле коелу, унчукпай эле ал жөнүндө. Анан экинчиден, эмне үчүн ушундай жолго барып атышат? Буга дагы 2 себеп бар менин оюм боюнча. Биринчи себеп, баягы эле биз комментарий, акыркы видеону менин каналыма кирип, самый популярный видеого кирсеңер, ДТП жөнүндө видео турат. Ошол видеого кирсеңер комментарийлерине өзүбүзгө болгон оюбуз, көз карашыбыз жазылганда ошол жакта кенен
видеону көрүп туруп анан кийин комментарийлерин окусаңар аябай көп маалымат аласыңар ал жактанчы. Хыкең деп жазган, Кыргызбай деп жазган, кыргызча боло берет деп жазган мисалычы. Бул эмне үчүн? Анткени биз өзүбүздүн деңгээлибиз ушунча түшүп кеткен. Айдоочулук деңгээлибиз, адамдык деңгээлибизби балким өзүңөр оюңарды жазып кеткиле бул жөнүндө дагы оюңар кандай. Өзүбүз мисалы элементарный правила дорожного движения билбейбиз, эрежени сактабайбыз, мисалы ичи алып айдап жүрө бергендер бар, мисалы правила нарушать эткендер бар. Көп да, мисалычы ошондой. Бирок арабызда да жакшы, аябай адекватныйлар дагы бар. Бирок бир карын майды, бир кумалак чиртет болуп, мисалы бир 100 адам, 100 таксист болсо, 100 таксисттин бир 90 таксисти аябай жакшы правиланы соблюдать этип жакшы айдаса, 10 водитель болсо вообще кошмар айдайт. Алар эч правила дегенди соблюдать этпей, скорость дегенди соблюдать этпей, правиланы буза турган жерден деле, бузбай турган жерден деле буза берип, ошолор бизди жаман көргөзүп атышат да. Ошол. Анан экинчиден болсо, эмне үчүн? Жумуш, мисалы көп жумуштар жабылып атат, көп нерселер иштебей токтоп атат, мисалы турабы. Буну мисалы көп адам билбеши мүмкүн, бирок билгендер билет. Ошого байланыштуу мисалы көп адамдар мисалы жумушунан мурдакы видеолордо айтып кеткем. Таксиге эң эле оңой, жумушка киргенге эң эле оңой жумуш такси жумушу да. Ошон үчүн таксиге кирип атышат орустар. Конечно, орус важныйбы же кыргыз важныйбы? Конечно, алар приоритеттүү болот, первостепенный болот. Анткени өзүңөр түшүнөсүңөр, мисалы бизде деле Кыргызстанда деле ушундай ситуация болсо, биз деле ошондой эле көз караштуу болмокпуз. Буга эч кандай критика кылбай, буга туура эле көз карашта кабыл алган туура болот го деп ойлойм. Анткени биз болсок деле биз деле ошондой чечим кабыл алмакпыз. Анан кийин экинчиси, мисалы бул закон кабыл алынабы же кабыл алынбайбы? Ал под вопросом болуп атат. Туурабы? Кабыл алынышы мүмкүн, кабыл алынбай калышы мүмкүн. Аны убакыт көргөзөт, ошон үчүн күтүп туралы. Силер оюңарды жазгыла, кабыл алынабы же кабыл алынбайбы ушул боюнча. Бул закон кабыл алынган күндө деле сразу эле мисалы эртең жумушка чыкпайсыңар, все деп запрет кылып койбойт. Мисалы кисартты деле кабыл алынганда, кисартты деле сразу эле кисартты неметкиле, тигинткиле деп сразу запрет кылып койгон жок. Тоже шанс берди. Үлгүрүп калсың, кылып калсың депчи, до сих пор шанс берип атат. Бардыгын аккаунтун тең култап койгон жок. Временный кисарт берди 30 күнгө. Временный бүткөндөн кийин дагы анын да бир жолдорун табып, тигиндей кош койсо болот экен, мынтип кош койсо болот экен деп антип аны дагы временный дагы узартышты. Андан кийин узарткандан кийин култап койду. Балды алып койду, 10 балды алып коюп, 10 балды алып коюп, мен активностьтенчи приоритеттин 10 балын алып коюп, аны деле айдап жүрүштү. Андан кийин уже култай баштады четиненчи. Андан кийин кыймылдай баштадык. Мында деле ушундай кылышы мүмкүн да. Мисалы мен оюм боюнча сразу эле запрет кылып койбойт. Запрет кылган күндө деле какой-то бир убакыт берет, чтоб мисалы российский автошколаларга барып, ошол автошколада окуп, анан кийин экзамен тапшырып, экзаменден өтүп, российский права алганга деле какой-то бир канча убакыт кетет, бир жарым жыл кетеби, 3 ай кетеби, ошондой бир срок берет, убакыт берет мен оюм боюнча. Анан кийин эгерде ошол убакытта үлгүрбөсөң, анда все деп туруп, анда запрет кылат да, какой-то бир срок берет. Мынчанчы жылы деп, балким 1 жылгабы, 2 жылгабы откладывать этиши мүмкүн. Бул тоже под вопросом. Болобу же болбойбу? Ошентип болгон күндө деле ушундай кылат деп айтып атам да, мен өзүмдүн оюмдучу. Силер дагы оюңарды жазгыла. Мен туура айтамбы же туура эмес айтамбы, комментарийге обязательно калтыргыла оюңарды. Анан үчүнчүдөн болсо, ошо запрет кылганда деле ошондой кылып бизде возможность болот, шанс болот, вариант болот. Кайра российский правага тапшырып, ошол стажыбызды сактап калып, российский право немеге тапшыргандачы, правага тапшырганда стажыбызды сактап калып, анан ошол российский право менен иштегенге бизде мүмкүнчүлүк түзүп берет го деп ойлоп атам. Биздин дагы кандай десем, биздин дагы атка минерлерибиз бул жака кат жөнөтүп, суранышып, бул законду кабыл албай эле койгула деген чечимге келет деген ойдомун. Ошон үчүн көп переживать этпеңиздер, урматтуу коллегалар. Силердин дагы бир жолу майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ишиңерге ийгилик каалайм. Бул видео менен бөлүшүп койгула, бул видеого өзүңөрдүн оюңарды калтырып кеткиле. Ушундай форматтагы видеолор силерге жагып атабы, көрөсүңөрбү, дагы ушундай видеолорду тартайынбы? Өзүңөрдүн оюңарды калтыргыла бүгүнкү видео тууралуу. Дагы айта кетчү өтө маанилүү, дагы айта кетчү бир маалымат бар менде. Силер мага көп эле жазып калат, аябай көп адамдар жазат аренда боюнча. Арендага машина барбы, арендага машина табып берчи, частный болуш керек, кыргыздарды болуш керек депчи. Силерге бир таксопарк табып койдум, өзүм иштешип жүргөн тааныш таксопарк. Ошолордо машина бар экен. Экрандагы номерлерге байланышып, чалышып, ошо аренда тууралуу сүйлөшүп алсаңар болот. Жакшы баада, выгодный.
менден бардым деп айтсаңар, силерге арзаныраак кылып берет, жакшы условия түзүп берет. Ошол экрандагы номерлерге байланышып, чалып, сүйлөшүп, ошо машина алып иштегиле, таксиге чыккыла. Ишиңерге ийгилик, бекемден соолук. Эмки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман эсен болгула. Каналга катталгыла, комментарий жазгыла достор. Дагы ушул бөлөк дагы пайдалуу, кызыктуу видеолор бар. Мына могу жактан, мына могу жакты базып, могу видеолорду көрсөңөр болот. Аман эсен болгула достор. Көрүшкөнчө.